Сейилбактардагы ар кандай күзгүлөр жайгашкан бөлмөгө кирип көрсөңүз керек. Ал жакта көрүнүшүбүз таанылгыс болуп бурмаланат. Кээ бирөөлөр үчүн кыйшык күзгүлөр күлкү келтирсе, кээ бирөөлөрдү кыжырдантат. Бирок аларга болгон мамилебиз кандай болбосун, күзгү кыйшык болгондуктан ар кандай чагылдырылып жатканын жакшы билебиз. Көптөр тилекке каршы кыйшык күзгүлөр падышачылыгынын тургундары болуп, өздөрүн жана айлана чөйрөнү бурмаланган пропорцияда көрүп келишет. Мындай адамдар өздөрү жөнүндө туура эмес түшүнүктөрдүн торунда. Бирок өзүбүз жөнүндө эмнени ойлогонубуз абдан маанилүү. Өзүбүз жөнүндө ойлорубуз бизди өстүрөт же өлтүрөт. Өзүбүзгө төмөн баа берип калганыбыздын бирден бир себеби өткөн жашообузда болгон окуялар же тактар. Албетте, ата-энелерибиз, мугалимдерибиз, досторубуз, коом роль ойногон. Бирок бул үчүн эч кимди күнөөлөбөйлү. Адамдын жүрөгүнө эмне толсо, оозунан ошол нерсе чыгат эмеспи? Ал адамдар үрөн сээп коюшту. Андай ой жүгүртүүнү же түшүнүктөрдү алар мурунку муундан мураска алышкан. Анан жакшы нерсени бизге бере алышпады. Сенден эч пайда жок, жалаң гана көйгөйлөр, сенден жакшы адам чыкпайт. Ушул сыяктуу сөздөрдү жана ачууга толгон кыйкырыктарды канчалык көп укканыңызды эстеп көрсөңүз. Бул сөздөрдү бизди сүйгөн адамдар айтышкан. Жүрүм-турумубуздан уяткарып, акыры жакшы жакка өзгөрөт деп ойлоп, ушундай сөздөрдү айтышкан учурлар да бар. Бирок көрсө мындай аракеттер такыр тескери натыйжаларга алып келет. Сөздөрдө чоң руханий күч бар, батанын жана каргыштын күчү. Сөздөр реалдуулукка айлана алышат. Классиктерден бири мындай дейт: адамга чочко экенин 100 жолу айт, ошондо 101-синде чочколорчо үн салат. Бул факт. Адамга келесоо экенин айт, ошондо ал ого бетер акылсыз болуп калат. Ал ийгиликсиз десең, ал адам көпкө чейин бир нерсеге жетүү аракетин унутат. Алсыз десең, акыркы күч аны таштап кеткенин сезет. Адамга оорулуу экенин айт, ал денесинде оорулардын белгилерин сөзсүз табат. Өзүбүзгө болгон ишенимдерибиздин күчү эбегейсиз. Биздин ойлор бизди чектейт, тар чөйрөдө алып жүрөт, же ийгиликке жетүүгө жана жаратканыбыз тартуулаган потенциалды ачууга жардам берет. Өзүңдү таанып бил деген эреже бар экени баарыбызга маалым. Бирок бүгүнкү күндө замандын талаптары ушунчалык чоң болгондуктан көптөрдө инсандык кризис бар. Адамдар чындыгында ким экенин билишпейт. Себеби учурда ким экенибизге караганда биз эмне кылганыбыз жөнүндө көбүрөөк сөз болуп, ошол мааниге ээ. Коомдо эң негизгиси адам эмне кылып жатат, эмнеге жетишти деген суроолор биринчи сапка чыккан. Баардык көңүлүн жетишкендиктерге буруп, адамдар чынында биз кимбиз деген эң маанилүү суроону таптакыр унутуп коюшту. Жана бизде бул маселе боюнча ишеним жана жок дегенде бир аз билим болмоюнча өзүбүздү акылдуу деп эсептей албайбыз. Албетте, башкаларга салыштырып басынуу пайда болот. Өзүн өзү төмөн баалоонун дагы бир себеби көптөр өмүрүнүн көбүн өткөргөн элестер дүйнөсү. Блогерлер, жарнактар, ар кандай вебсайттар жана журналдар бул иллюзияны күчөтөт жана айланадагы чыныгы дүйнөнүн күңүрттөнгөн үмүтсүздүгүнөн айырмаланып, ого бетер умтулчу максат болуп калат. Көпчүлүк жаштар бул кризистер менен күрөшө алышпайт. Себеби талаптар ушунчалык татаал жана көп. Анан албетте, адамга табигый коргонуу механизмдери жардамга келет. Апатия, болгон көйгөйлөрдү четке кагуу же иллюзиялардын коркунучтуу дүйнөсүнө кирүү. Биз көбүнчө өзүбүз жөнүндө туура эмес ойдобуз. Мисалы, тегерегибиздегилерден айырмаланып, өзүбүздү толугу менен адил жана жакшы деп эсептейбиз. Бирок ыйык китепте бир да адил адам жок деп жазылат. Жана баарыбыз адилетсиздигибизде бирдейбиз. Билген билимибиз коомдо жакшы орун алууга, айланадагы адамдар менен жакшы мамиле түзүүгө, идеалдуу түрдө өзүбүздүн үй бүлөбүздү курууга жана балдарды туура тарбиялоого жардам берет деп ишенип алганбыз. Бирок Кудай мындай дейт: бир нерсе билем деп ойлогон адам эмнени билүү керек экендигин али биле элек. Өзүбүздү баалаганыбыз чындыктан алыс болушу мүмкүн экенине карабастан, ар бир адам өзүн өзү баалоо сезимин кандайдыр бир деңгээлде калыптандырды жана ал туура же туура эмес экенин билбестен аны менен жашап келет. Менимче кээ бирибизде Кудай мен жөнүндө кандай ойдо деген суроо пайда болсо керек. Интернет, журнал, социалдык тармактар жана жарнактар Кудай бизге берген баадан такыр тескери баа берет. Кудай айыптаганда чөйрөбүз макташы мүмкүн, же тескерисинче
эң жакын досторубуздун пикири да туура эмес болушу мүмкүн. Бирок Кудайдын биз жөнүндө ой пикири эң туура. Анткени Теңир адамдын ойлорун билет. Анан да адам сырткы келбетине карайт, Кудай жүрөгүнө карайт деп айтылат ыйык китепте. Анда Кудай мен жөнүндө кандай ойдо? Анын көз алдында мен киммин? Бул аламдагы кичинекей бир адам. Эч кандай мааниге ээ эмес чыгармын. Же мен дагы эле анын көз алдында бир нерсеминби? Жөнөкөй адам жок. Өмүрүмдө эч качан жөнөкөй адам менен сүйлөшкөн эмесмин деп жазган англиялык теолог Клайв Льюис. Бул чындыгында ушундай. Ар бирибиз Кудайдын өзгөчө жаратуусу, эненин курсагында сүйүү менен тогулган жандарбыз. Ал ар бир адамды жекече тааныйт. Ар бирибиз жараткандан сүйүүсүн жана чеберчилигин чагылдырган баа жеткис көргөм чыгармага окшошпуз. Сендей башка адам жок, ардактуу жаш угарман. Сырткы келбетиң, үнүң, кулк мүнөзүң, адаттарың, акылың сени бир өзгөчө адамга айлантып турат. Жада калса манжаңдын издери да өткөн, азыркы жана келечекте жаратылган баардык адамдардан айырмаланып турат. Адам универсалдуу конвейердин продукциясы эмес, ал уникалдуу жана кайталангыс. Кудай бизди төрөлгөнгө чейин билет, жана сен үчүн, жана мен үчүн сүйүү менен түзүлгөн так жашоо планы бар. Кымбаттуу угармандар, баарыбыз көздүн карегиндей сакта деген сөз менен таанышпыз. Башкача айтканда, кылдаттык менен бир нерсени сактоо. Көз бул абдан сезимтал жана маанилүү адамдын органы. Жана андагы башкы нерсе карек. Бул тешик аркылуу жарык торчого кирет жана ал жерден жарык сигналдары мээге жеткирилет. Эмне үчүн көздүн карегиндей сакта деп айтылат? Адамдын көзү сырткы ар кандай нерселерден абдан жакшы корголгон. Биринчиден, ал баш сөөк менен курчалган. Элестетсеңиз, сиз кулап, бүт денеңиз менен жыгылып бетиңизди уруп алдыңыз. Бирок көзүңүз корголгон бойдон калат. Экинчиден, көз каш менен корголот. Көздүн тешигинин үстүндөгү бул жаа тилке аны чаңдан жана терден коргойт. Үчүнчү коргоочу нерсе кабак. Жеңил кыжырдануу, жаркыраган жарык же башка коркунуч болгондо көздүн кабагы заматта көз алмасын жабат. Төртүнчү каражат кирпик. Алар ошондой эле маанилүү коргоочу ролду ойнойт. Ооба, көз абдан жакшы корголгон. Денебиздеги башка органдарга караганда жакшыраак корголгон. Белгилей кетчү нерсе, бизге коркунучтан көзүбүздү жашыруу үчүн өзгөчө инстинкт берилген. Ушунчалык деңгээлде иштелип чыккан коргоо инстинкти денебиздин башка органдарында жок. Ошондуктан көздүн карегиндей сактоо деп бекеринен айтышпаса керек. Бул сөздү Кудай 3000 жыл мурун колдонуп, өз элине кандай кам көрөрүн түшүндүргөн. Ысрайыл эли Синай жарым аралынын чөлүндө 40 жыл болуп, акыры Иордан дарыясына, Кудай убада кылган жердин чегине келишти. Жана басып өткөн жолду карап Муса мындай деп жыйынтыктаган: ал аны ээн талаа, эрме чөлдөн таап алган, аны коргоп, багып, көзүнүн карегиндей сактаган. Кудай Мисирде эмгектенүүдөн, кулчулуктан жапа чеккен адамдарга өзүнүн күчүн көрсөтүп, аларга кулчулуктан чыгуунун жолун ачты. Мисирден чыгып Кудайды ээрчиген ар бир адам өткөн окуяларга көз чаптырып, Кудай өз элин көздүн карегиндей сактады деп айталат болчу. Ошентип бул камкордук ушул күнгө чейин сакталып калган десек жаңылышпайбыз. Ким күнөө жолунан чыгып жаңы жашоону, ишеним жашоосун баштаса, жеке камкордугу аркылуу Кудайдын камкордугун жана коргоосун башынан өткөрөт. Жана бул кымбаттуу угарман, сиздин күнүмдүк тажрыйбаңыз болушу мүмкүн. Эгерде сиз өмүрүңүздү Иса Машаякка тапшырган болсоңуз, анда ал дайыма сиз менен экенин билиңиз. Бул аң сезим жүрөгүбүздү толтурганда коркуу, тынчсыздануу жоголуп, мемиреген тынчтык жан дүйнөбүздү толтурат. Анын коргоосу жана камкордугу биз татыксыз болсок да ал көрсөткөн ырайым. Дөөт падыша Теңирдин коргоосуна муктаж экенин терең түшүнгөн. Жана мени көзүңдүн карегиндей сактай көр, канатыңдын астына калкалай көр деп сыйынган. Калифорнияда укмуштуудай, жомоктогудай Disneyland деген балдар паркы бар. Ал жакта чыныгы каармандар менен өзүңүздү жомоктогудай сезесиз. Ал жерде жомоктогу каармандар менен таанышып, гномго салам айта аласыз. Гүлаланын, орусча айтканда Золушканын кооз көйнөгүн көрүп, анын сарайына бара аласыз. Бир жолу анын сарайы балдарга жана ата-энелерге толуп калды. Бир маалда баардык балдар бир жакка чуркашты. Эгерде сарай кеме болсо, ал оодарылып кетмек.
гүл ала келди, чыныгы Ханыша. Жаш сулуу кыз, тармал чачы, кемчиликсиз тагы жок бети жана жаркыраган жылмаюусу адамды суктандырып турган. Ал балдардын корчоосунда турду. Баары ага колдорун тийгизгиси келип жатышты. Залдын карама-каршы тарабы бош болчу. Ал жакта 7 же 8 жаштагы бала турган. Денесиндеги кемчиликтен улам анын жашын аныктоо кыйын болчу. Бою кыска, жүзү бузулган бала агасынын колун кармап акырын жана кайгылуу балдар тарапты карап турду. Ал эмнени каалаганын билесизби? Ал башка балдар менен чогуу болгусу келген. Балдардын арасында Ханышага колун сунуп ага кайрылууну эңсеген. Бирок ал өзүн четке кагылып калам деп корккон. Шылдың болуудан корккон. Айоо менен ага Ханышанын келишин каалайт белеңиз. Билесизби, Ханыша чындап ага келди. Ал кичинекей баланы көрүп, ошол эле учурда аны көздөй басты. Акырын, бирок чечкиндүү түрдө көптөгөн балдарды аралап өттү. Ал бат эле залды аралап, таң калган кичинекей баланын алдында тизесин бүгүп, бетинен өптү. Бул окуя башка бир адамды эстетет. Аттары башка, бирок окуя бирдей. Дисней Ханышасынын ордунда бул окуя тынчтык падышасы жөнүндө. Анан баягы жалгыз бала сен жана мен. Албетте, Ыйса Ханыша кылгандан да көптү кылган. Ханыша жөн гана өптү. Кетүү үчүн ордунан турганда ал сулуулугун өзү менен кошо ала кетти. Бала ошол бойдон калды. Эгер ал Ыйсанын кылганын кылсачы, эгер ал анын позициясын кабыл алсачы, эгер ал кандайдыр бир жол менен ага сулуулугун тартуулап, анын көрксүздүгүн өзүнө алсачы, бул нерсени Ыйса кылган. Бул жөнүндө бирок ал биздин кесилдерибизди өзүнө алды, ооруларыбызды алып кетти. Биз болсо аны Кудай урду, жазалады жана кемсинтти деп ойлодук. Бирок ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Биз анын жарааты менен айыктык деп жазылган. Ыйса бизге кубаныч гана алып келбестен, бизге өзүнүн ыйыктыгын да алып келди. Ал бизге жөн эле келген жок. Күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөдү. Ал бизге жөн эле 1 мүнөт эмес, кечирим жана түбөлүк өмүр берди. Калемди кутуга салардан мурун ага устанын эмне деп айтканы жөнүндө сонун окуя бар. Мен сени дүйнөгө жиберерден мурун 5 нерсени билишиң керек. Ар дайым алар жөнүндө эстеп жүр. Ошондо сен эң жакшы калем боло аласың. Биринчиси, эгер кимдир бирөө сени колуна алса, сен көптөгөн улуу иштерди жасай аласың. Экинчиси, жакшы калем болуш үчүн сен мезгил менен оор курчутууну баштан кечиришиң керек. Үчүнчүсү, кетирген каталарыңды оңдосо болот. Төртүнчүсү, сенин эң маанилүү бөлүгүң сенин ичиңде. Бешинчиси, кайсы гана жерде болбо, дайыма изиңди калтырышың керек. Кыйынчылыктарга карабай, жазууну улантып, максаттуу жашашың керек деди. Калем муну эстеп калууга сөз берди жана жүрөгүндөгү бул чакырык менен дүйнөгө кетти. Эми өзүбүздү калемдин ордуна коюп көрөлү. Бул 5 эрежени дайыма эстеп жүрүңүз. Ошондо сиз эң мыкты адам боло аласыз. Биринчиден, сиз көптөгөн улуу иштерди жасай аласыз. Бирок эгер сизди Кудай колуна алып иш баштаса. Экинчиден, сиз мезгил менен оор күндөргө туш болосуз. Ар кандай көйгөйлөрдү баштан кечиресиз. Бирок бул сиз күчтүү адам болууңуз үчүн керек болот. Үчүнчүсү, кетирген каталарыңызды оңдой аласыз. Төртүнчү, сиздин эң маанилүү бөлүгүңүз сиздин ичиңизде. Бешинчиси, кайда барбаңыз, изиңизди калтырышыңыз керек. Кандай жагдайда болбосун, бардык нерселерди Кудайга кызмат кылууну улантуу керек. Келгиле, бул дүйнөдө жашообузду Кудай менен максаттуу жашайлы.